Рахмат, урматтуу депутаттар. Алтынбек Сулаймановдун лидер фракция катары кайсы бир сөздү айтканга, кимди сындаганга өзүнүн укугу бар. Дастан Арыспековичке мындай болушкандын, жардамдын кереги жок деп ойлойм. Анткени сиз төргалыкка баратканда бардык сынга, бардык пикирге мындай чыдашыңыз керек да, саясий маданият ушундай. Экинчиден, фракция чечим чыгарып, эми бул өзүңөрдүн ишиңер албетте. Кандидатка токтолгондон кийин аны кайра өзгөртүштүн кереги жок. Ошол талапкер менен кете бериш керек. Мен айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, бийлик алмашты да. Уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат деп коет. Мени фракциядан чыгарганда ал башка маселе, башка учур болчу. Мен ага таарынбайм бир дагы адамга. Бирок бийлик алмашты да бизде. Бийлик алмашкандан кийин парламентаризмди күчөтүп алууга, парламенттик системаны түптөөгө мүмкүнчүлүк бар эле да. Биз азыр мына президент Сооронбай Жээнбеков өзү айтып атат, парламентаризмди колдоп атат. Парламенттик системаны өнүктүрүүнү колдоп атат. Президентке жардам беришибиз керек. Биз тескерисинче парламентаризмди колу бутун кайрып бийликке салып берип атабыз. Кеп Асель Кодуранова же башка эмес. Бүгүн сизди ушинтип мыйзамсыз алса, эртең Жоонбековдун өзүн алат. Бүрсү күнү Өмүркуловду. Мындай биз бир адам үчүн эмес, ушул система үчүн болушканды үйрөнүшүбүз керек да. Биз адам үчүн иштеп атпайбызбы? Жарымыбыз Атамбаевчи, жарымыбыз Жээнбековчи, дагы бирөөсү мындай. Биз качан парламенттик демократияны, парламенттик системаны калыбызга келтиребиз? Биз тараптардын, саясий атаандаштардын куралына айланбашыбыз керек да. Парламенттик системаны жактайбызбы? Баарыбыз жакташыбыз керек. Парламентти күчөтүп алууга азыр абдан сонун мүмкүнчүлүк келип турат. Аны президент өзү колдоп атат. Силер ага ашыкча кызмат көрсөтүп атасыңар. Конституциянын 72 беренесинде 1 пунктунда жазылып турат. Депутат добуш бериши үчүн, көз карашы үчүн кодуланбаш керек. Аны эч ким куугунтуктай албайт. А биз болбогон эмне үчүн? Рахмат. Және Кубанычевич, мен ойлойм, добуш бергенге эч кимди зордуктап же куугунтукка алынган жок деп мен айтып кете аламын. Болсо анда тийиштүү регламентке кайрылып арызданса болот депутаттар, эгерде ошондой маселелер болсо.